Алло, Махатчы, саламатпы? Мен мэриянын ипотека алышканасынан чалып атам. Азыркы учурда арызыңыздар комиссиянын кароосунда. Ошондуктан срочно биз менен келип документиңиздерди тактаңыздар. Мубарак Чыналиева 22 жылдан бери Ош шаарындагы мектептердин биринде мугалим болуп эмгектенет. 2006 жылы ипотекадан үй алууга кезекке турган. Андан бери мэриянын ипотекалык үй алуу шарттары да бир топ өзгөрүүлөргө учурады. Мындан улам кезеги жакындап калгандыктан документтерин кайрадан толуктап чыгышы керек. 2006 жылы ооба аны таштап койгондон кийин өзүм кабар албай койдум эле да. Нары вактымда болбоду. Кийин өздөрү чакырып, өздөрү баргандан мен келип калдым. Мээрия иштеп атат экен деп чоң үмүт артып, ишенич артылып калды кайра. Мындан 17 жыл мурда ипотекадан үй алууга кезекке тургандардын кезеги эми гана жетти. Мындан улам Ош шаардык мэриясы 2005-2006 жылы ипотекадан үй алууга кезекке тургандарга издөө жарыялады. Эгерде сиз дал ушул жылдар аралыгында кезекке турган болсоңуз, учурда Ош шаарындагы эски мэриянын 306 кабинетине келип, документтериңизди кайрадан тактап чыгышыңыз керек. Ош шаардык мэриясы курган биринчи ипотекалык үй бөлүштүрүлө баштады. Алуучуларды тактоо аракети бүгүн 14 марттан баштап кабыл алууну баштады. Арыз ээлери 14 жумушчу күндүн ичинде келип, документтерин тактабаса, ипотекалык үйдөн куру калуусу мүмкүн. Бул бир гана арызы гана жаңыланбайт. Ал арызы ошо кайсы жылы жазса, ошо жыл боюнча сакталат. Кийинки жаңылана турган документтер бул кадастрдан алынат. Арыз ээсинин өзүнө, үй бүлө мүчөлөрүнө, жубайы дегендей. Ал эми 5 жылдык пропискасын аныктаган тактама алып келет, бул паспорт столдон алынат. Жана доход кирешеси акыркы 1 жылдык кайсы жерде иштейт, канча сомдон ошо эмне доходу болсо, ошонун бардыгын алып келет, бизге берет. Ипотекалык үйдү бөлүштүрүү комиссиясынын төрагасы Абдыжапар Акуловдун айтымында 2005-2006 жылы кезекке тургандардын көпчүлүгү үй алып алышкан. Айрымдарынын жашы 65тен өтүп, алуу шартына туура келбей калса, айрымдары Ош шаарында туруктуу жашагандыгы такталбай, тизмеден чыгарылууда. 146 адамдын ошол жоонун мурдагы талаптарына араң баягы ылайык келген, бүт шарттары ылайык келгендер 11 эле киши болуп турду. Ошол документ бирөөсүнүн пропискасы жок, бирөөсүнүн каттоосу жок, бирөөсүнүн баягы алды сатты келишим кызыктай шарттар бар. Элден баягы жакындан көрүп билбесең биз түшүнбөйбүз да. Учурда такталып толукталып отуруп 19 адамдын тизмеси чыкты. Андан сырткары атайын комиссия 800 адамдын арызын карап чыкты. Ал эми ипотека алууга жалпысынан 1800 адам кезекте турат. Ал арада Оштогу экинчи ипотекалык көп кабаттуу үйдүн курулушу бүттү. Ал 9 кабаттан туруп 90 бай тирлүү. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.